Тема: багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Биз билебиз, татаал сүйлөм тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болуп бөлүнөт. Бүгүн биз багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмгө кененирээк токтолобуз. Багыныңкы татаал сүйлөм тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири экинчиси менен синтаксистик жана мааниси жагынан багыныңкы абалда байланышып турган сүйлөм. Мисалы: дагы бир жолу жумушка кечиксең, экөөбүз башкача сүйлөшөбүз. Дагы бир жолу жумушка кечиксең, бул биринчи сүйлөм. Экөөбүз башкача сүйлөшөбүз, экинчи сүйлөм. Багыныңкы татаал сүйлөм багыныңкы жана баш сүйлөмдөрдөн турат. Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө баш ийет. Багыныңкы сүйлөмдү баш сүйлөмдөн өзүнчө бөлүп салса, ал сүйлөм боло албайт. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм тең байланыштагы татаал сүйлөмдөн өзүнүн компоненттеринин бири-бирине көз каранды болгондугу менен айырмаланат. Мисалы: дагы бир жолу жумушка кечиксең, экөөбүз башкача сүйлөшөбүз. Жогорудагы мисал. Биринчи сүйлөм багыныңкы сүйлөм өз алдынча сүйлөм боло албайт. Ал эми экинчи сүйлөм баш сүйлөм болуп өз алдынча сүйлөм боло алат. Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр байламтасыз жана байламталуу болуп экиге бөлүнөт. Байламтасыз багыныңкы татаал сүйлөмдөр бай, майынча, майын, гана, ган, сын, канча, гыча, арда, са, дыктан мүчөлөрү, учур, убак, кез, мезгил сөздөрү, кийин, соң, чейин, дейре, замат үчүн, сайын, тартып, бери, да сыяктуу жандооштор аркылуу түзүлөт. Мисалы: шагылы болбой зоо болбойт, шайыры болбой эл болбойт. Дагы бир мисал: мен айылда жүргөн кезде ал шаарда окучу. Мектепти бүтүргөндөн кийин университетке тапшырган жокмун. Эми байламталуу багыныңкы татаал сүйлөмдөр анткени, себеби, андыктан, ошол себептүү, кандай, ошондой, канча, ошончо, канчалык, ошончолук, эгер, эгерде байламталар аркылуу түзүлөт. Мисалы: Каныбекти даргага асмак болушуп, ошондуктан ал терезеден секирип качты. Жаштар канчалык эстүү болушса, ошончолук биздин келечек бекем болот. Дагы бир мисал: эгерде согуш болбосо, мындай оор жүктү буларга ким көтөртмөк эле? Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдө коюлуучу тыныч белгилерге кайрылсак: үтүр. Үтүр көпчүлүк учурда багыныңкы жана баш сүйлөмдүн арасына үтүр коюлат. Эгер сен аны айта албасаң, мен эле айтайын. Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн ортосуна келгенде, үтүр багыныңкы сүйлөмдүн эки жагына тең коюлат. Мисалы: мен эртең окуучулар мектепке жыйналганча райондон окуу куралдарын алып келе калайын. Анан сызыкча. Биринчи, шарттуу багыныңкы татаал сүйлөмдөгү баш сүйлөм күтүлбөгөн жыйынтыкты билдирсе жана эки сүйлөмдүн ортосуна тыным болсо, сызыкча коюлат. Мисалы: Айбек шоочу болгонсо, сызыкча түш. Экинчи, кыска, курамдуу татаал сүйлөмдөгү биринчи сүйлөм шартты, экинчиси натыйжаны билдирсе, ортосуна сызыкча коюлат. Отту көзөсө өчөт, коңшуну козгосо
көчөт. Байтал минсе кулун жок, саамал ичсе кымыз жок. Багыныкы сүйлөмдөрдүн түрлөрүнө кыскача токтолуп кетсек. Мезгил багыныкы сүйлөм. Бул кыймыл аракеттин болуп жаткан мезгилин билдирет. Мисалы, Айбек эс тарта баштагандан бери ата-энесинин мамилеси бир аз өзгөрдү. Орун багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү кыймыл аракеттин кайда болгондугун көрсөтөт. Мисалы, эмгек кайсы жерде болсо ошол жерде береке болот. 3. Максат багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү иш аракеттин аткарылыш максатын билдирет. Мисалы, итибиз бирөөнү каап албасын деп аны байлап койдук. 4. Себеп багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү натыйжанын себебин билдирет. Жол узак болгондуктан Жаманбай азыгын көбүрөөк алды. 5. Сыпат багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү кыймыл аракеттин кантип аткарылгандыгын билдирет. Боору ачылгансып, камыштар баштарын ийишет. Андан кийин карама-каршы багыныкы сүйлөм. Эки сүйлөмдүн маанилери бири-бирине карама-каршы келет. Ал жалкоо болгону менен абдан зээндүү. Кийинки салыштырма багыныкы сүйлөм. Бир окуя менен экинчи окуя салыштырылат. Аны силер кандай билсеңер, мен да ошондой билем. Шарттоо багыныкы сүйлөм. Кыймыл аракеттин орундалуу шартын билдирет. Мээнетиң катуу болсо, тапканың таттуу болот. Акыркы багыныкы сүйлөм бул сан өлчөм багыныкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү иш аракеттин көлөмүн, даражасын көрсөтөт. Итиңе канчалык көп тамак берсең, ошончолук сугалак болуп калат. Демек, бүгүн биз багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм боюнча кыскача билдирүү жасадык.